Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Талас шаарына жакын жерден фазенда сатылып атат. Жалпы 5 гектар айдоо жери менен, алма багы менен, сарайы, мал бакканга, жашаганга тамы менен. Бул жерде алма багы көп жылдык алмалар экен. Бир жылда 10 тоннадан 15 тоннага чейин күшүм алабыз дейт. Жалпы 1 гектар 80 сотукта алмасы. Алманын кирешесин эсептесеңиздер эле туугандар 500 миң сомго жакын киреше берет дейт. Андан кийин бул алмадан тышкары дагы 2 гектар 10 сотукта чөп эгилген, чөптөн дагы бир талай эле киреш алабыз дейт бир жылда. Андан дагы 1 гектар 20 сотукта ушул жерде айдоо жери, фасоль эгебиз дейт, ар кандай түшүм эгебиз дейт. Жалпы ушул 5 гектар жердин кирешеси эле бир жылда миллионго жакын киреш алабыз дейт. Бул жерди эгер сатып алып иштеткен болсоңуздар, бул 2 жылда 3 жылда актай турган жер экен. Тегеретте бардык 5 гектардын баары курчалган. Кашар сатып алам деп жүргөндөр, же болбосо алма бак тигетелем деп жүргөндөр, же болбосо айдоо жер издеп сатып алып жер иштетем деп жүргөндөр үчүн менин оюмча бул фазенда аябай ылайыктуу. Талас шаарына деле жакын, даректердин баарын түшүндүрүп беребиз, видеону аянат чейин көрүп туруңуздар. Андан тышкары дагы мынакей ушу өзүңүздөр көргөн сол тарабында дагы помидор, бадырагын эге турган чакан жери бар экен, өзүнчө бул дагы. Бул сарайдын тамдын орду жалпы 5 гектардан тышкаркы өзүнчө китепте 20 сотукта. Бул сарайдын узун турасы 10го 17, каптал жактарында дагы өзүңүздөр көргөн складдары, тооканалары, аларды да тартып берем. Биринчи сарайдын ичин дагы көргөзүп берейин. Сарай деде сарайы, жайыт десе жайыты, алма багы, айдоо жери, кыскасы сонун жерде. Мына сарайдын деле ичин баары тыкан, шифрлардын баары бүтүн, ичинде акурлары дагы бар. Жана ошондой эле бул жагында түнкү камай тургандагы жагы бул жакта свет жок экен, жакшы көрүнбөй калды. Сон сарай туугандар, бул жаңы тапчан очоккананы пескоблок менен жаңы тургуздук дейт. Мына ичин көрсөңүздөр, бuyog'ini тапчан кылып жасап коюшуптур. Мына жайкы отура турган летний кухнясы, тапчаны бул жагына очоккана салабыз деп ушуну жаңы курдук дейт. Үйдүн ичин дагы тартып берип коеюн. Бул жагында склады. Бул узун кара шлангалар жалпы 350 метрден каналдан сууну коюп коебуз дейт. Үйдөн суу чыгып турат экен. Ошондой эле жалпы айдоо жерлерине дагы суу кенен экен, лотоктун эле башында дейт. Фасолду бир сезондо 7-8ге чейин сугарып коебуз дейт. Суусу дагы кенен. Мына жашаганга чакан временкасы, бисмилла, киргенде эле чоң прихожкасы. Андан кийин бул жагында жалпы холл кухнясы. Кыргыз печкасы да бар экен бул жагында. Комнаталары дагы чоң экен. Жана бул төр жагында спальный бөлмөсү, уктоочу бөлмөсү. Бул жерде жалгыз эмес, кошуналары да бар. 2-3 сарай бар экен. Эң негизгиси свет, ток тартылган. Талас шаары көрүнүп турат. Дарегинен анда эмес эместерге айтып баштайын. Көк үй менен Орто Аркты көздөй кетип баратканда МТФны баарыбыз билебиз, мүрзөдөн өткөндө эле. Ошол МТФдан өткөндөн кийин эле 200-300 метрден кийин сол жак бетке поворот бар. Чоң поворот өзү көрүнүп турат. Жаңы салынып аткан бурчта ушул временканы көрө аласыздар. Ушул жол менен түз эле кетип баратканда бир 3 километрге жакын жүрөсүздөр, түп-түз жол алып барат ошол сарайдын өзүнө. Жолдору жакшы, даңгыр жол экен. Ушул төрдөгү сарай. Жаккан болсо төмөндөгү номерге чалып байланышасыздар.